Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, баарын бүтүрөбүз. Өзүбүз бес пересадка алып келип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Садыр Жапаров Эмомали Рахмон менен чек араны тактоо жөнүндө сүйлөштү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 13 октябрда Бишкек шаарында өтө турган көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынын алкагында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолугушту. Бул тууралуу маалымат президенттин сайтында жарыяланды. Эки лидер Кыргыз-Тажик эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, темалардын кеңири спектрин, анын ичинде Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелерин талкуулашты. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталып, 2020 жылдарга чейин 519 чакырымы толук такталган. 2022 жылы эки өлкөнүн эжелери жолукканда жалпысынан 664 чакырым тилке боюнча орток пикир бар экенин арасташкан. Октябрдын башында топографиялык жумушчу топтор чек ара тилкесинин дагы 43,32 чакырымын макулдашкан. Ушул тапта эки өлкөнүн атайын комиссиялары тактала элек тилкелер боюнча сүйлөшүүлөрдү улантып жатат. Президент Садыр Жапаров мунун алдында Түркмөнстандын президенти Сердар Бердымухамедов менен да жеке жолугушту. Бүгүн 13 октябрда Бишкекте өтө турган көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйыны өтөт. Ага Кыргызстандын лидеринен сырткары Орусиянын президенти Владимир Путин, Беларустун башында турган Александр Лукашенко, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердымухамедов, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев катышат. Быйыл КМШга мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин саммити Кыргызстандын турагалыгы астында өтөт. Бул жолку саммитке Армениянын премьер-министри Никол Пашинян келүүдөн баш тартты. Молдова жыл башынан бери уюмдан чыгуу аракетин көрүп жаткандыктан жыйынга катышпайт. КМШнын курамына Кыргызстан, Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Молдова, Орусия, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан кирет. Булак Азаттык. Мирзиёев 30 жылдан берги кыргыз-өзбек маселелери азыр гана чечилип жатканын белгиледи. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда 30 жылдан бери чечилбей келген маселелер азыр чечилип жатканын 13 октябрда Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев билдирди. Бишкекте өткөн көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин саммитинин соңунда Кыргызстан демилгеси боюнча Мирзиёевке бул уюмдун ардактуу белгиси тапшырылды. Аны Өзбек президентине Кыргызстандын башчысы Садыр Жапаров тапшырды. Соңку жылдары биз Кыргызстан менен көп нерсеге жетиштик. 30 жылдан бери бул өтө татаал маселелерди чечүүгө эч ким чыгынган эмес. Садыр Нуркожоевичтин жана Өзбекстандын президентинин эрки менен биз көп маселелерди чечтик, деди Мирзиёев. Ортодогу чек ара боюнча делимитация жана демаркация процесси жыйынтыкталганын президент Садыр Жапаров быйыл 27 январда Бишкекке мамлекеттик сапар менен Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев келип кеткенин айткан. Ал бул күндү тарыхый күн деп атап, чек ара маселесине чекит коюлганын билдирген. Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпир Абад суу сактагычы жайгашкан жер маселеси былтыр өлкөдө чоң саясий темага айланган. Бийлик Кыргызстандын кызыкчылыктары толук корголгонун билдирген, анын жери өзбек тарапка өтүп жатат деген кооптонуусун айтып чыккан 20-дан ашуун саясатчы жана активист камакка алынган. Булак Азаттык. Өлкө башчы Садыр Жапаров көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынында коңшу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке КМШнын ардак белгиси орденин тапшырды. Шавкат Мирзиёевке КМШнын жогорку сыйлыгы КМШны өнүктүрүүгө, шериктештикке мүчө мамлекеттердин ортосундагы достукту, жакшы коңшулаштыкты жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты чыңдоого кошкон салымы үчүн ыйгарылды. КМШнын ардак төш белгиси Садыр Жапаровдун демилгеси менен Өзбек президентине тапшырылды. Өз кезегинде Өзбекстандын башчысы Садыр Жапаровго жана КМШга мүчө өлкөлөрдүн бардык жетекчилерине ыраазычылыгын билдирди. Булак Суперкежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер,
Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бишкекте КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынынын жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Бүгүн 13 октябрда Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун төрагалыгы астында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйыны болуп, анын жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Ошондо төмөнкү документтерге кол коюлду. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин алкагында өз ара аракеттенүү жөнүндө пикир алмашуу. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине 2024 жылы төрагалык кылуу жөнүндө. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынын өткөрүү жөнүндө. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин ардак белгиси менен сыйлоо жөнүндө. Орус тили боюнча эл аралык уюмду түзүү жөнүндө келишим. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекет башчыларынын сценариптик технологиялар чөйрөсүндө мамлекеттик башкаруу системаларын шайкеш келтирүү жөнүндө, кызматташуу жөнүндө билдирүүсү жөнүндө. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекет башчыларынын көп байлардуу дүйнөдө мамлекеттер аралык мамилелердин принциптери боюнча билдирүүсү жөнүндө. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекет башчыларынын адамдын жана жарандын дин тутуу эркиндигине болгон укуктарын коргоо боюнча билдирүүсү жөнүндө. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекет башчыларынын орус тилин улуттар аралык баарлашуу тили катары колдоо жана өнүктүрүү жөнүндө билдирүүсү жөнүндө. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинде байкоочу статусу жана көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өнөктөш статусу жөнүндө. Кылмыштуу кирешилерди легалдаштыруу, адалдоого жана терроризмди каржылоого, тобокелдиктерди баалоо боюнча эл аралык борборду түзүү жөнүндө макулдашуу жөнүндө. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин соттук эксперттик иш чөйрөсүндө координациялык кеңешин түзүү жөнүндө макулдашуу жөнүндө. 2024-2028 жылдарга кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча биргелешкен чаралардын мамлекеттер аралык программасы жөнүндө. Тынчтыкты чыңдоого кошкон салым үчүн медали жөнүндө. Самарканд шаарын Өзбекстан Республикасы 2024 жылы шериктештиктин маданий борбору деп жарыялоо жөнүндө. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. 2000 жылдын 21 июнундагы протокол менен бекитилген көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин аткаруу комитети тууралуу жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө протокол тууралуу. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин органдарынын ченемдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. КМШ мамлекет башчылар кеңешинин 2003 жылдын 19 сентябрындагы көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине мүчө мамлекеттердин бюджеттик каражаттарынын эсебинен каржылануучу шериктештик органдарынын бирдиктүү бюджетине үлүштүк төгүмдөрдү которуу боюнча милдеттенмелердин КМШга мүчө мамлекеттер тарабынан аткарылышы боюнча чаралар жөнүндө чечимине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу. Бишкекте саммит учурунда келин толготкон, аны кайгылуу кызматкерлери коштоп жеткиришти. Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери төрөтү келип калган айымды ооруканага коштоп жеткиришти. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Бүгүн 13 октябрда саммит учурунда Бишкек Манас аэропорту жана Уна жолунда Дача суу айылынын жанынан Honda CR-V үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу ошол аймакта кызмат өтөп жаткан кызматкерлерге жардам сурап кайрылган. Анда унадагы келини төрөт үйүнө бара жатып кыйналып жаткандыгын айтып, ооруканага жеткирип коюуну өтүнгөн. Ошол замат кызматкерлер рация аркылуу жетекчиликке чыгып, коштоп жүрүүгө уруксат алып, келинди Бишкек шаарынын номер 6 төрөт үйүнө коштоо менен жеткиришкен. Кийин айдоочу келини аман-эсен көз жарып алгандыгын айтып, Чүй облусунун кызматкерлерине ыраазычылыгын билдирген. Булак Супер Кежи.